Şununla çolpon emes ay emes. Tanrı çolpon yıldız emes gün emes. Biroq seni oyloy kalgan uçurday. Ayga günge okşoy düşüp bireler. O vale. Son. Dedeke sonurday turbayşpı. Vale. Жүріңіздер, шыққа чаға. Мына керемет. Жайлоонун көрүнүшү кандай сонун. Азыр боз үйдө апалар менен аябай сонун ырдап, чогордоп. Азыр бул жакта жаратылышынын коюнда дагы апаларыбыздын талантына маани берелип атабыз. Мен бул жолкусунда менин айылдын көрсөтүүсүнүн Мурдаш айылынын 3 чат жайлоосунан баштагым келди. Менин айылым көрсөтүүсү башталды. Кызыктын баары алда биз менен бирге болуңуздар. Алай районунун 3 чат жайлоосу. 3 чат дегенин себебин билесиңерби? Мына бул Мурдаштан келген 1, Калдырова деген айылдан келген, жайлоодон келген 2-чи жылгабыз, Шаркыратмадан келген 3 жылганын кошулушу жер, ошон үчүн 3 чат деп аталып калган. Биз ушу жерде өсүп чогойгонбуз. Мына жерде турган арчалардын арасынан биз аралап өтө албайт элек. Азыр аралары ачылып кетиптир. Биздин боюбуз менен тең шибер болот эле. Bir жерде туруп ышкындарды bir колтук терет элек. Ата-энебиз ондай ышкынды көп тербегиле, кийин пышканда кызыл мончо кылып тагырасыңар деп айтат эле. Ошон үчүн биз өзүбүзгө ылайыктуу гана 3-4 гана ышкын үзүп алат элек дагы, калганын тийбей келет элек. Ошончолук шибер. Азыр баардыгы такыр болуп кетиптир жер. Жер бир аз камбагал болуп калыптыр. Арчаларга көп элекен, бирок аралары суюлуп кетиптир. Ушу мына жерден агып аткан дайрадан Калдырмадан келген, Шаркырамадан келген суудан бакандап суу көтөрүп келет элек ушу жерге. Ошондо ошо көтөрүп келе жатып, биз ошон үчүн түптүз болуп калса керек да, эңкейбейчи. Азыр болсо баарыңар сотканы карап отуруп эле, баарыңар мынантип калдыңар. Биз бакандап суу көтөрүп, уйларды, койлорду менен чыгып менен сонун кылып айдап эле, ушундай сонун келип чоңулуп ойногон. Азыр 75ке чыктым. Азыр кээ-бир келиндерге караганда түптүзмүн мен. Силер сотканы таштагыла, ойнобогула сотка менен. Азыр бул жерде ким көп? Баарынан дагы балдар көп. Себеби бүт неберелерибиз, алар булары баардык айыл боюнча каникулда бизге таштап коюп эле өздөрү кетишкен. Биз ошолорду багып отурабыз жыргап. Малды карайбыз, уйсайбыз, бие сайбыз дегендей. Себеби бул жерде кымыз дагы бар, каймак дагы бар, баардыгы натурал. Эч бир жасалма эч нерсе жок. Шаардан неберелер келет? Неберелер келет. Ар бир үйдө 4-5 небере бар. Энекем бул жайлоонун түйшүгү деле оор болсо керек. Жайлоонун түйшүгү оор балам. Жазга мал, жан жап, кар дагы жайт, бирерде ошо малды карап, бала чака менен бээлерди саап, кымыз кылып, уйларды саап, сүтүн бышырып, май кылып, корот кылып, түйшүгү оор эле. Отуруп чогула калып, жүн тытып, үй кийирип, шырдак шырып, бээ саап, кыздарыбыз мондо мына төштөн эле отундарды сындырып келип, мынан да сонун эле. Эми азыр дагы түйшүк азайды. Баардыгынын үйлөрүндө көмүр бар, свет бар балам. Биз чырак менен отурат элек. Чырак менен жүн иришет эле. Шырдак жасашат эле. Отура калышып эле. Жүн сабашат эле. Кийиз мына түздөрдү раса кийиз кылышат эле. Бизге окшогон байбичелер. Абдан сонун. Жанагы шаң шөкөттү кайрадан улабайлы. Майли. Чарчагандарыбыздын көңүлдөрүбүздү куунак кылып, анча-мынча күн ачык мындай эмелерде ырдай беребиз да, отуруп алып бекерчиликте. Ошентип мен алай жеримде деген ырдап берип коеюн, а? Кең алай жадыраган кенен тала, көз жетпейт кең алайдын байлыгына. Тескейбет арчакайын калың бада, сүйүнөм коз беттүү
Yerimde kalkı safkoz uyuşulgan. İlgerki ezi çülük esten çıkan. Murdağı yatmaz bağan aşularda. O tuğandar jarışıp maşinalar ulak çapkan. Susuda möltüregen sımavöңdü. Tazava jeri sonun körönöktü. Karaçı barmak basım murdaşımda. Vraştar mugalimder ösüvöңgün. Karaçı barmak basım alayımda. Vraştar pedagogtor ösüvöңgün. Vraştar pedagogtor ösüvöңgün. Kendi kömürü zaten. Urdaşımdın katçı gayırına aralap, al butanıp çoğdayrası şarağat. Ata babam kıyık saktap kurasın. Urpaklarga kaldırıptır amanar. Keremet jeri kurdaşım, dolarım benim sırdaşım. Tübölük tankın jar salıp, oğlu kızın ırdasın. Tenderip durat köngülgö, ayılımasın kımbatın, ayılımasın kımbatın. Мурдаш айылы эмне үчүн мурдаш деп аталып калган? 3 версия айтылат. Биринчиси мурда таш аскан жерде. Бир бай адам жолдон ары өткөндөргө 40 кулакты казанга окат кылып күнүгө бекер берип турат экен. Анан мурда таш аскан жер, каерге бардым, каерде турдум десе, мурда таш аскан жерге бардым. Анан мурдаш деп аталат. Экинчисинде жолдо келатканда көрдүңөр, күн тийип атканда күн таштан нур таш деп дагы айтат. Анан эки бир тоон келатып, ушу тоону ашалы, сен мурун аш, анан мен ашам деп дагы айтылат. Ушул бул жагыбыз ана тоону нары аша турган болсок, жүркү менен чектешебиз. Мына тоодон нары ашып кете турган болсок, папам менен чектешебиз. Ушул мурдаштын эң чоң жайлоосу. Илгертен ушул жерге көп киши келген. Илгери Сайыз малында дагы Өзбекстандын малдары ушу биз аркылуу алай көчүп кетчү. Биздин жайлоолор жайлап келет муряктардан. Ушу мына даңгы менен чыгып, мындан ашып жайлоого ашып кететилер да, ушу мына жүркүндөрдөн, немелерден, караколдордон ашып, ошодо түшүп ушундай кетип аткан. Улуулардан жаштарга, жаштардан улууларга болгон акыл насаат, урмат-сый кандай? Алхамдулилла шүгүр, аксакал дугат. Бизде аябай тартиптүү. Бир уру болгондуктан бир адам сөзүн угат. Аксакалдар келатат дегенде баарды жол бошотуп угуп турушат. Анан кээде жаштардын кеңешинен угуп коебуз. Асыл таштан, акыл жаштан деп туура боло турган болсо туура деп коебуз, туура эмес болсо мен туура эмес деп коебуз. Олордукунан угуп коебуз. Ал кеңешип кеткен бармак оорубайт деп кеңешип ишик болуп турат. Мен кичине толуктап кирип кетейин да. Мурдашта жайгашкан адамдар мөнөгүрүсү деп коюшат. Мөнөгүрүсү бул кенже кулдун балдары болуп айтылат да. Мөнөк деген урусу деген бул 5 буртуган болот. Мөнөк, Ардай, Боке, Мендекул, Кенжекул. Биз ошол мөнөктүн эң кичинеси Мендекулдун балдары мурдаш айылда турабыз. Ошол азыр тургандарыбыз Кенжекулдун балдары болобуз. Негизи мөнөгүрүсү деп айтылат. Мөнөгө негизи бул Адигине. Адигиненин 5 баласы бар: Баргы, Бөрү, Жору, Карабагыш, Сарттар деген. Ошо Баргынын Сансыз Сатыке деген 2 баласы бар. Ошодо Сансыз деген баласынын 5 баласы мына ушу мөнөк деп айтылат да. Ошонун эң кичүү баласы Кенжекулдун балдары биз Мурдашта турабыз. Мурдаш негизинен мунун тарыхы канча бир 14 атадан башталат. Ортодо Кенжекулдун баласы Солтон келди деген чоң атабыздан, буабыздан башталып биз ушул жерге отуруп ташып жүрөбүз. Биздин туугандар негизи мына Кара Сориондо
көп аябагандай. Чырчыктан тартып Ош аэропортунун тегерегиндеги Кенжекул, Партиет мөнөк, Андижандагы Манак, Ардай деген ошолор бүт бар ошол мөнөктөр айтылат. Мына Кара Суудагы Элибир, Лангар, Кара Суу, Ачы, ошо айылдардын бардыгы мөнөктөр. Анан ошонун бир тууганынын Кенжекулдун балдары бизбиз. Бизге аябаганда Кудай куттуу жерди берген. Аябай кооз, суктана турган жер. Буга чейин көп адамдар билчү эмес. Азыр эми мына жайлоолордун башына чейин жол салууга байланыштуу Кыргызстан боюнча азыр белгилүү болуп келатат. Күнүнө туристтер 200-200 машина келет кээде 6-базар күндөрү. Калган күндөрү бир азыраак келет. Аябаганда көп келип суктанып атышат. Биз кооздугуна биз чындыгында мурда эле суктанып жүргөнбүз. Бизге азыр көндүм атат, бирок чындыгында бейиштин төрү. Бизге немистер да келди, американецтер келди, арабтар келди, түрлүү улуттагы адамдар да келди. Келип чындыгында суктанышты. Мындай кооз жерди көргөн эмес. Бейиштин төрүндө жашайт экенсиңер. Сууңар укмуштунуу экен депчи. Айылдын керемети сон. Рахмат. Келип турула. Ооба. Менин айылым көрсөтсүн демирчиси Нургелди курулуш компаниясы. Сапаттуу жарык үйлөр бир гана Нургелдиде. Нургелди курулуш компаниясы. Ар бир адам жайлуу жашоо акылуу. Шерикбай абабыз бул айылдын аксакалы. Бүгүнкү күндө 80ден ашып калды. 23 жыл бою ушул мектепте мугалим болуп, ошо жаштарга кыргыз тил, кыргыз адабияттан билим берип келген. Аба азыр ушул ардактуу аксакал доорунда монтип комузду колго алып, ушундай бактын ичинде олтурган кезинен жолуктуруп калдым. Рахмат. Аба бизге азыр бир топ ырларын аткарып берем деп атат. Аба бир нерсени сурайын. Бул эмгек жолуңузда кандай сыйлыктарды алдыңыз? Эмгек жолунда Элегартынын атылыштыгына 3 жолу сунуш кылышты. Анан Элегартынын атылыштыгына района бербеди. Анан президенттик грамоталарды алдым. Грамоталарды алып. Ошого деле рахмат дедим. Аябай. Ошентип иштеп жүрдүм. Анан айылда жашоо кандай анан аба? Айылда жашоо аябай жакшы. Бардыгы эли журтубуз ынтымак ишкерликтүү, ыйман ырыстуу бардыгы. Бир дагы ушу мындай бир жаман сөз, жаман ниет менен чыгышпайт. Бардыгы ынтымактуу. Жайлоолору дагы, кыштоолору дагы ынтымакта жашашат. Колу комшулардын бардыгы. Сонун аба. Биздин көрүүчүлөр 80 жаштагы аксакал кандай чыгарма аткарып берет экен деп күтүп калды. Азыр анан кийин аткарып берем. Када? Аткара берейинби? Бир аткарып бериңиз. Карчыга куштун баласы калың шакта чоңоет. Халкыңдын алсаң батасын, балдарым ошондо ишиң оңолот. Турунтай куштун баласы туура шакта чоңоет. Туугандын алсаң батасын, балдарым ошондо ишиң оңолот. Алкыра куштун баласы ала тоодо чоңоет. Аксакалдардын алсаң батасын, балдарым ошондо ишиң оңолот. Баяу куштун баласы бакчаңда өсүп чоңоет. Байлыпчелердин алсаң батасын, ошондо балдарым ошондо ишиң оңолот. Улууларга жулунба, улгаярың унутпа. Улуулардын сөздөрүн урматтап жүрүп уккула. Карыларга жулунба, картаярың унутпа. Карылардын сөздөрүн кадырлап жүрүп уккула. Аксакалга жулунба, аксакал болоруңду унутпа. Аксакалдын сөздөрүн ардактап жүрүп уккула. Байбичелерге жулунба, тескери кара урунба. Байбичелердин сөздөрүн баркына жетип уккула. Ошолордун сөздөрүн кулагыңа куюп ал, жүрөгүңө тийип ал. Ошолордун силерге берген белеги, анан келечекте тиет кереги. Сонун. Мурдаш биздин жерибиз, ынтымактуу элибиз. Оң солду баарын чакырып, мурда аш берген элибиз.
Aralap ayıl arasın, jayloga көздөй барасың. Ойрып сайрып тырмышып, жыландының бежін ашқанда, чоң қияға түшесің. Чоң қияңдан барғанда, чоң қыранға жетесің. Чоң қыранға жеткенде, көрінет көк жар елесі, ташты қоныш белесі. Ең еле қоз көрінет тепшінің чары елесі. Сонун аға, мына ушундай 80-ның қырын ашсаңыздағы күйлүгүштү чарчабай чалыкпай, ушу айылдын элине комузуңузду алып, акылына сатыңызды анча-мынча тамашалап, тийишип жүрө бериңиз. Бар болуңуз, биз дагы баралы эми. Рахмат. Ооба. Боптур, жакшы бар. Жакшы эс алып отура бериңиз. Рахмат, жакшы бар. Бак сонун экен. Бул аймакта деле сиздерде деле биогумусту даярдап, жашылча жемиштерди өстүрсө болот экен да. Болот, сөз болот. Анан азыр эми заман болуп, өзүңүздөр билгендей интернет заманы болуп калды. Биз интернетке чыгарбасак деле жана тааныш билиштерден жайылып кетет экен, анан таза жасаганыбызды көрүп атат. Чынында бул малга караганда аябай кирешелүү бизнес деп айтса болот да. Мисалы малың жоголуп кетет, же болбосо өлүп калышы мүмкүн, жайлоодан келбей калат. Буну кичине менет кылып саар кеч карайсың. Суу болсо, малдын кыгы болсо, аткоттор болсо, мындай чөп, чиринди аткоттордун баары кетет. Буга чеснок, калемпир, анан май гана кетпейт. Калган баардык аткоттордун баары кетет. Картошканын кабыгы, кардондордун чириндеси, мына чөптөрдүн чириндеси, мындай майда чүйдө чөптөрдү деле салып коебуз. Баарын эле таштап сала берсе боло берет экен да. Баардыгын таштап саң болот. Эң негизгиси бул жерде даяр болгон кантип билебиз? Даяры бар эчке бул? Ооба, даяр бар. Даяр болгондо эч кандай малдын кыгы жыттанбай калат. Могу дагы даярыңызбы? Бизде заказыбыз азыр бирөө 15 килога заказ берген. Кадимкидей мына жытын жыттасаңыз эч кандай жыт жок. Малдын кыгынын такыр жыты жок. Бул Калифорния сөлжаны ушундай эмгекчил болот экен. 24 саат иштейт да, таптаза кылып мындай азык кылып берет. Таптаза. Эч кандай колуңузда жыт калбайт. Биз картошканын жарымына биогумус салдык, быйыл жарымына салган жокпуз. Эксперимент кылып, ошондо бир 20 күн эртерээк пышат экен. Анан аз мындай түшүмдүүлүгү 2-3 эсе көп. Азыр биз биогумус салган тарабыбызды жеп атабыз да, картошкабыз. Гүлдөрүбүз деле ошондой. Бул эми ар бир адам эмгек да, бардык жерде эмгек. Изилдеп, жаңы эмгектер менен бул толу шаарда деп адамдар, көп адамдар шылтоо издейт. Бул жөн эле жалган сөз да. Ошон үчүн адам эмгек кылса, ошол жердин менети кайтат деп айта алам да. Демек, жашоо шарттын деңгээлине карап отурбастан эле менет кылыш керек экен да, эжке. Менет кылыш керек. Абдан жакшы. Чарбачылыгыңыз бул жакта окшойт. Ооба. Көрсөтпөйсүзбү, жүрбөйсүзбү? Казбек, мына сага азыр айткан картошкабыз ушу биогумус салынган тарабы. Азыр казып жеп атабыз. Могул жерин казып жепсиз да? Бул жактарын казып, бул тараптарын казып жеп атабыз да. Картошкаңыз кандай болуп экен, бир казып көрбөйүнбү? Макул. Могул жерден казып көрөлү. Катарын. Мындай алып берейин. Кайерда? Охо, дароо эле чыгат го картошкаңыз. Ооба. Ошол жерин. Ошол жерден казып көрөлү. Мынакей. Эжекен түшүмү мол болуптур. Могу кечки тамак даяр болуп калды. Түшүмүз жакшы болгон турбайбы? Ооба. Өзүңүз терип аласыз эми эчке. Казып койдум да. Ооба, бул жакта картошкаларыбызда биогумус салып өндүрүп коебуз. Анан бул деле жеп атабыз азыр. Өзүнүн огороддон сабиз, капуста, картошка, пияз. Ошонун баарын өзүбүз өндүрүп алдык. Кудай буйрса быйыл түшүм да жакшы, алмаларды күз алма, өрүк. Былтыр башка райондордо өрүк болбой, бизде өрүк жакшы болуп, жакшы акча болду. Балдардын кийимдерине жарады. Бали, азаматсыз эжеке, ишиңизге ийгилик. Рахмат силерге. Биогумусту өндүрүп, ушу айылга жайылта бериңиз. Рахмат силерге да. Ушу кирешеси, ушул түшүмдүүлүгү жакшы, таза, табигый азыктарды ушул кичинекей нарселерге берип дегендей, химиялык баягы кошулмалардан алыстап дегендей. Рахмат силерге да биздин айылга келип, ушул биздин айылды чагылдырып бергениңер үчүн ыраазычылык билдирем.
Ишиңерге ийгилик, рахмат. Саламат болуңуз эшке. Макул. Бактияр ага, балчылык кандай болуп атат анан? Балчылык быйыл жакшы. Көп быйыл жакшы болгондуктан балчылык да жакшы болуп атат. Азыр ошо как раз сал тартуу мезгили, бал тартып атабыз. Жакшы. Үйүңүз дөңсө жерде экен да? Ооба, үйүм ушул тоонун түбүндө. Айыл көрүнүп турат окшойт. Ооба, күнгөй бет арчылык боюнча да өтө жакшы. Күн биринчи тийгендиктен баалык арулар тезирээк ишке чыгып, эртерээк талаага жумушуна кетишет. Охо. Казбек. Ооба, биздин балчелекке кириш үчүн биринчи бизге маска керек. Себеби бул жерде ару чакпайт деп сага кепилдик бере албайм. Мына масканы кийип ал. Андан кийин биздин түтөткүчүбүз да түтөп калыптыр. Шу түтөткү менен азыр балчелекти карайбыз. Бул түтөткү аруларды, жиндеген аруларды жошутат. Ошон үчүн ата ушу түтөткүнү пайдаланабыз. Жүрө эминим. Мону кийбей койсо деле болор э? Эми азыр кепилдик бере албайм, кийбей койсоң деле боло берет. Бирок кокус көзүңдү чагып алсаң, эртең сени эч ким тааныбай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн кийип алганың жакшыраак болот. Ооба. Бул жерде ушул элик үй бүлө арым бар. Эликтен ашыгыраак. Азыр мына жагын уже балын тартып койдум. Биринчи маскаларды кийип алайлы, Казбек, себеби азыр ачканда биздин үйгө чочун адам келди деп жинденип кетиштери мүмкүн. Мен да кийип алайын да? Ооба, сен да кийип ал. Мына бисмиллахир-рахманир-рахим. Охо. Сен мага жардамчы болосуң. Мен чекин ача берем, сен ошону бере бер. Ого, балыңыз толуп калып турган. Бал толуп калды, ошол ала турган мезгил болуп калды уже. Мына арулар жакка бересиң. Ушундай болду, болот. Бул атайын Карпат породасынын арулар. Украинадан келген былтыр эки эң ары элиталар. Ошол Украинадан келген арулар иштеши, балдын чогултушу аябай жакшы булардыкы. Охо, балыңыз жылтырайт го. Ооба. Анан буларды биздин айылдыктар козу деген ат койдук, себеби бул аябай жоош арулар. Эч кандай адамдар талабайт. Өзүң деле байкап аткандырсың жооштугун. Породасы аябай жакшы. Буларды качан тартасыз? Буларды бүгүн эртең тартам. Уже жетип калды. Охо. Чындыгында алай жергесинен тоо балы мына ушундай сонун көрүнүп турат. Өзүңүздөр деле байкап атасыздар. Мына иштери жылтырап, тиле балдын өзү көрүнүп турат. Ал эми арылар болсо мага тиишпестен өздөрүнүн эмгеги менен алек. Ого. Эми силерде бир бал челеңизден канча бал тартып аласыз? Будан эми ар бир бал челектен болжолдуу түрдө бир 10 килограммдан 15 килограммга чейин тартып алам да. О, бир челек. Мынандай жакшы болсо. Азыр оститип коем же балдан. О, ушул жерден да жесе болобу? Болот, ушул жерден атай меймандар үчүн биздин балалар мындай кылып бал жейин. Ооба, ошону сал дагы. Мына жерде сага оститейин мен. Атайын сен үчүн деп мына мен аруларымда сен келгенин билгенби, мына жерге тартып коюптур. Сен кармап тур, мен азыр бычак менен алып сага оститем. О, бал челектин башынан бал жеген кандай сонун керемет. Бисмилlah, эмне коюп тур азыр. О. Мына рамканы кармап тур Казбек азыр. Тазалап беришим керек да, себеби ары болуп калса. Кана, мынадан остичи. О. Бал челектин башынан бал жап көрүп атам. Мону жей берсе болот, Ооба. Бирок жутпайсың анал. Бул балын гана татып аласың дагы, мына прополисин жутпаш керек. О. Мына чыныгы тоо балы десе болот. Бардыгын салда мынанда кошуп же. Охо.
Алып кетти го. Бизде монофлорный бал деп коет. Себеби гүлдүн түрлүгү боюнча өтө көп гүл көп болгондуктан балдын сапаты аябай жакшы болот. Атайын кардарлар Россиядан, Бишкектен сурашат. Себеби көп гүлдүүнүн балы канчалык көп гүл болгон сайын ошол балдын сапаты, дарылык касиети да аябай жакшы болот экен. Бул балда 300дөн ашык витаминдер бар. Эң пайдалуу заттар. Мынаны да жеп кой. Бунун баарын жей албай калам го. Тоюп калдым го. Колум балга батып, бал жеп тоюп турган болдум. Бал жыттансаң арылар да келе баштады. Керемет. Сонун. Чынында ушундай балды жеп атканда, жабалат окшойм. Балды жеп атканда Кыргызстанда жашаганыңын ушундай бир сүйүп кетесиң, сыймыктанып кетесиң. Бали, Бактар ага. Ооба. Мээнетиңизге бали. Мына ушундай таза тоо балын даярдап, жалпы элдин дасторконуна тартылып атканыңыз бул дагы чоң мээнет десек болот да. Жарыктык, кооздук, сапаттуу курулуш. Тынч аймак. Рахмат сага. Нургелди. Рахмат сага. Нургелди. Коопсуз короо үчүн Нургелдиге рахмат. Нургелди курулуш компаниясы. Ар бир адам жайлуу жашоо, акылуу. Бактар ага, мен таң калганым, бул арылар күнүзү бал чогултат. Булар кайсыл кечинде деги уктайбы? Бул арылар ошо күн тийгенден баштап таладан бал чогултуп келишет. Балдан сыкыдан нектар дагап келишет. Анан түн мезгилинде булар эгерде түн мезгилине келип тыңшап турсаң, ошол балды жашыктан үн чыгып турат да. Булар ошо күндүзү чогулткан балдардын баардыгынын составында суу болот. Ошол сууну буулантышат түнү менен. Түнү менен буулантышат да, ошол нак таза бал калганда гана бая бетин, рамканын бетин чапташат. Түнү менен алардын иши ошол. Кайра күндүзү эртеси дагы бал чогултканга кетет. Келгенден кийин кайрадан ошентип түнү булар аябай эмгекчил, түнү деле укташпайт менимче. Түнү менен гүйлдөп чыгат да, яшиктин ошо жанына келсеңчи. Бул арыларга кошулуп сиз дагы мээнеткеч болуп, бүт бакты тигип, шарт аябайсонун түзүп алыпсыз. Ооба. Бали, азамат. Жанагы жеген балыңыз дагы эле тамагымды ачып турат да. Таза экен. Таза балдын белгиси ошо тамакты ачып турат да, ошондой. Жакшы. Макул анда. Ишиңизге ийгилик. Биздин айыл эң кооз айылдардын бири. Дагы көптөгөн кооз жерлер бар. Көрүп келсең болот. Келип тур сен дагы, рахмат келгениңе. Болду, бат-бат келип балыңыздан жеринен жеп турайын. Ооба, жерине жебоз дейип кетип тур. Billahi nandan sındım. Son. Hazır tandırdan tuldum ele de. Çöğüden algıla, çöğüden. Ha, çöğüden. Adı kaçağa tut çöğü. Bu tutmalar yok. Göremedim. Aydın göremedim. Osman ben. Rahmat, Allah razı olsun. İlkerden beri uşunday nanca, baldarımızды çoğuytkan bizde tandırgan nanca. Үйге kireyli ısık çay içikle. Balağınız size okşaş geldi. Sizin bana okşaş mı geldi? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр мен айылды кыдырып жүрүп, Түштүк Кореядан келген биздин туристтерге кезип калдым. Аны болсо айылдын тургуну Айзат болсо, ошо Алай жергесинин кооз аймактарын көрсөтүп жүрүптүр. Англисче түшүнүшөт, э? Негизи эмнеси менен таасир калтырды сиздерге Кыргызстан? We went here to enjoy the landscape mostly. And we went there at Lens Peak Base Camp, and we went several places such as Sulaiman Mountain and Ishkol Lake and Songkol Lake, etc. So usually
we enjoy huge and mountain and beautiful landscape mostly, and I hope we go some other places. So nice. Абдан жакшы. Айзат, өзүңүз айтсаңыз, ушул айылдын тургуну болуп, ушул чет элден келген туристтерди коштоп жүрөт экенсиз да? Негизги максатыңыз эмнеде? Мен өзү ушул сферада иштегениме уже бир 4-5 жыл болуп калды. Гид болуп иштегениме, бирок ковидке байланыштуу бир аз бул кесимден алыстап кетип, бирок ушул жылы туристтер келгенинен уже ишибизди баштадык кайрадан. Туристтерди мен көбүнчө өзүбүздүн мамлекетибиздин кооздугун көргөзгөнү аябай жагат мага. Өзүбүздүн мамлекетибиздин кооздугун башка мамлекетке таанытуу ушул менин максатым өзүчү биринчи. Бул туристтер көбүнчөсү ушул ал жак Түштүк Кореянын табигаты бир аз биздикинен айырмаланып, бир аз аябай мындай ылдый төмөн жерде жайгашкандыктан ал жакта тоолор аз болот. Бул жакта ал жактагы элдер ушундай тоону жаратылышты, табигатты көргөнү жакшы көрүшөт. Булар айтып жатат, бул жерде агайыбыз айтат, бул жерде бизге көбүнчө таасир калтырганы бийик тоолор аябай. Тоолордун үстүндө жайын кышын кетпеген карлар, муздар. Ошол Ленин пик бар го, Чоңалайда, Сармолдо Ленин пиктен аябай катуу таасир алдык дейт. Ал жакта аябай көп кар кетпеген, жайын азырга чейин суук болуп турат. Ал жакта кетпеген кар жамыга ошол Ленин пиктен аябай жакты дейт. Ысык көл жакты, Соң көл жакты дейт. Ошол биздин максатыбыз, биздин суулукту башка өлкөгө жайылтуу, көргөзүү, таанытуу. Сиздерге дагы бир суроо бергим келип атат. Кореяга баргандан кийин жакындарыңыздарга ошо Кыргызстанга келүүнү сунуштайсыздарбы? I hope many Koreans will visit Kyrgyzstan and enjoy their trip and experience so exotic and unique landscape, so different from Korean landscape. Okay, that's our hope. Булар биз ишеничтебиз. Биз ошол бул жакта Корей элдери бул жакта аябай көп саякатташат экен. Бизде эле дейт. Биз дагы Корей элдерин бул жакка келип саякатташын биз дагы каалайбыз дейт. Биз үй бүлөбүзгө апарып айтабыз. Биз ошого ишенебиз дейт. Үмүт кылабыз, баарына айтып бул жакка алып келишке дейт. Абдан жакшы. Негизинен эле ушул бүгүн кыдырып жүргөн Мурдаш айылы жактыбы сиздерге? Do you like this village, Murdash? Murdash. Oh, yeah. Absolutely. Very good. 3 чат жайлоосуна барыштыбы? 3 чат эмес, Капчыгай жана Жаңгак деген жайлоого бардык. Өтө алыс кете албадык. Ушул жакка айланган. Булар как раз ушул элдин турмушун көрөбүз деп келген, айыл аралайбыз деп келген. Ал жакка 1 сааттай бардык, кайра кайттык. Эми азыр айыл аралап жүрөбүз. Абдан соң ийгилик сиздерге. Барыңыздар. Good luck. Okay. Okay. Good luck. Thank you. İşinizге кирексиз. Барыңыздар. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Нургелди курулуш компаниясы. Айылдагыдай жашоону кааласаңыз, Нургелди курулуш компаниясынын батирлерин таанаңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн биз Алай районунун Мурдаш айылына болгон бир күндүк сапарыбыз соңуна келип отурат. Чындыгында айыл аябай кооз аймакта жайгашып, жайлоолор менен өзүнө тартып турган айыл десек болот. Кийинки айылдан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Менин айылым көрсөтүүсү.